Эл аралык мамилелер факультетинде мамлекеттик тилдин дипломатиялык чөрөсү деген аталышта тегерек стол болуп өттү. Иш-чара мамлекеттик тил күнүнө жана аймактарды өнүктүрүү жылына карата уюштурулган. Жыйынга окуу жай жамааты, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын өкүлү жана тил секторунун адистери келди. Мында Тышкы иштер министрлигинде дипломатиялык келишимдерге кол коюуда мамлекеттик тилге өтүү маселеси каралды. Дипломатиялык чөйрөдө кыргыз тилинин, мамлекеттик тилибиздин ролу аябай чоң. Ошондуктан бул себеби бизди ошо эл аралык мамилелерди башка мамлекеттер менен карым-катнашты түзүүдөгү негизги куралга айланыш керек. Тилекке каршы кыргыз тили ошол эл аралык байланыштарда жакшы колдонулбагандыгы, анын абалынын бир кыйла жылдан начарлап кеткендиги биз чоң ойлонууга түртөт. Дүйнөлүк глобалдуу көйгөй болгон тилден жоголуу коркунучу менен тилди алып жүрүүчүлөрдүн тилге болгон мамилеси тууралуу ойлор ортого салынды. Учурда дүйнөлүк статистикалык маалымат боюнча 6700дөн ашуун тил катталып, ар бир 14 күндө бир тил жоголуп жаткандыгы белгилүү. Мындан улам кыргыз тилинде өзгөчө басым жасалып, мамлекеттик иш кагаздар жана жыйындар кыргыз тилинде өтүүсүнө буйрук чыгаруу керектигин айтышты. Тышкы иштер министрлигинин түзүмү болгондуктан биз ошо Тышкы иштер министрликте иштеген кызматкерлерди дагы кызматкерлер үчүн дагы мамлекеттик тил курстарын уюштурганбыз. Жыл бою кызматкерлер мамлекеттик тил курстарына катышып жүрүштү. Алсак, жыл сайын тил боюнча талкуулар борбор калада өткөрүлсө, бул жылы Ош мамлекеттик университетинде орун алды. Мамлекеттеги жалпы саясат тилге байланыштуу. Ага ылайык окуу жайда кыргыз тилин ар тараптуу өнүктүрүү үчүн түрдүү иш-аракеттер көрүлүп келет. Ошондой эле 2019-жылы мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата жана иш кагаздарын толугу менен кыргыз тилине өткөрүү болжолдонууда. Мерим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.